Талас областында ВИЧ-СПИДке кабылган жарандардын саны өстү. Учурда жалпы облус боюнча 192 жарандан аталган илдет аныкталган. Бүгүн өкүлчүлүктүн жыйындар залында дал ушул илдет менен күрөшүү жана анын алдын алуу боюнча атайын жыйын өттү. Бирок ВИЧ-СПИД дагы, анан кургагучук дагы өсүш бериптир да. Бул уже биздин коомчулукка кагылган мындай коңгуроо болуп атат. Бунун өсүшү ылдый түшпөй кайра көрсөткүчүнүн жогорулашы бул баардыгыбыз үчүн кооптуу жагдай болуп турат. Ошол эле учурда бизде мигранттар тынбай кетип атышат чет өлкөгө, чет өлкөдөн кайра жолу болбой келип жаткандар да көп. Бирок ошол эле учурда алар эч кандай милдеттүү түрдө текшерүүдөн да өтүшпөйт экен. Ошонун баардыгы биздин иштин татаалданышына себепкер болууда. Талас облустук СПИДке каршы күрөшүү борборунун директору маалыматында акыркы 5 жыл аралыгында СПИДке чалдыккан жарандардын саны 50%га өскөн. Мындан тышкары бул дартты учурда кош бойлуу аялдардан дагы аныкталууда. Көбүнчө СПИД жыныстык жол менен жуккан учурлары басымдуу. Область боюнча былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылы почти 50%га өстү десек болот. ВИЧ менен табылгандардын саны общий кумулятивно бүгүнкү күндө 192ге жетти. Анын 81 аялдар, 111 эркектерди түзөт. Мунун көпчүлүгү акыркы 5 жылда биздин бүгүнкү күндөгү анализдерибиз менен акыркы 5 жылда жугуу жолу жалаң эле жыныстык жол болуп атат. Жыныстык жолду биз бүгүнкү күндө көзөмөлгө ала албай жатабыз. Себеби баарыңыздарга маалым болгондой, бул 3 жол менен жугат. Энеден балага жолун турукташтырдык десек болот. Себеби бүгүнкү күндө мынакей 42 боюнда райымды өз убагында боюнда бар кезинде тестирлөөдөн өткөзүп, учетко алып, аларга жана алдын алуу АРВ препараттары дейт, ошону берип, өз убагында балдарына жозбай төрөтүп алганбыз. Мындан тышкары кургагучук оорусу боюнча Талас областында кандай иштер жүрүп жаткандыгы боюнча маалымат берилди. Ошолордун бири мисалы үчүн кургагучук оорусун амбулаториал тартипте дарылоо. Бул эмне деген сөз? Биз көбүнчө оорудун шартына карата үйдөн дарылоого аракет жасайбыз. Анткени үйдө дагы психология шарт жакшы болсо, дарылануу дагы жакшы болот да. Бул бир жагы, экинчи жагы ошол учурда биз финансовый экономика дагы болот. Иш-чарада сентябрь айынан баштап СПИД жана кургагучук оорусуна каршы күрөшүү үчүн биргеликте аракет көрүү маселеси айтылды. Мындан тышкары гепатиттин Б, С түрүнө чалдыккан жарандардын саны да көбөйгөн. Иш-чаранын жыйынтыгында аталган дарттарга каршы биргеликте күрөшүү боюнча атайын программа иштелип, мекеме уюмдар, ошондой эле жогорку окуу жайдын студенттерине түшүндүрүү иштери жүрмөкчү. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Тилек Жоламанов, Талаш шаары.